Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Бақытбек Жұмағұлов, Евразияның стратегиялық изилдөөлөр борборунун директоры, Бишкектеги саясий серепчи. Рахмат сизге. Саламатсызбы? Рахмат. Келип интервью берүүгө макул болгонуңуз үчүн. Жума күнү президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы, тышкы иштер министри Энтони Блинкенге кат жазыптыр. Бүгүн эртең менен ал каттын мазмуну жарыяланды. Окудуңузбу? Ооба, тааныштым бир сыйра. Кандай дейсиз? Эпистолярный обмен, орысча айтканда. Эми негизинен бул каттардын мага таң калыштуу болуп атканы дипломатиялык каналдар менен иштеле турган маселелер да. Биринчи жанагы Энтони Блинкендин президент Садыр Жапаровго жазган каты ачыкка кандай себептен эмне болуп чыгып кеткени мындай суроо жаратып атат. Жазган катында ачыкка жарыялансын деген сыяктуу эмелер жок го, мындай бир. Ал жерде формулировкалар жок болчу. Анан ошол таң калыштуу болуп атат. Анан эми негизинен ушундай маселелер бизде Америка Кошмо Штаттары менен мындай стратегиялык кызматташтык форматыбыз жок. 15-жылдан бери. Бирок ошол эле замат биздин тышкы саясатта Американын дагы өз орду бар. Бир топ орду бар. Эми Америка Кошмо Штаттары деле чоң маанилүү геосаясий оюнчу деп саналат. Ушул каттардын азыр ушинтип ачыкка чыгып тигил жак ачыкка чыгарып койгон, биз жак ачыкка чыгарып койгон. Тигил жак деген ким? Эми ошол Америка Кошмо Штаттары аркылуу чыктыбы же ошол суроолу. Аны Блинкендин катындагы. Кантип ошол утечка болуп кетти, ошолор суроону. Кызык. Кызык болуп атат. Эми мындай публикалык жакка чыгып кетти. Бул Кыргызстандын ичине эле чыккан жок да, бул дүйнө жүзүнө кетип атат да. Бардык жагы, Орусия жакта, Кытайдагы, Казакстан, Өзбекстан бардыгы карап атышат. Неге, кандай деген. Биздин ичинде дагы бул боюнча ооба мындай таң калыштуу болуп жатат да. Ички иштерге, Кыргызстандын ички иштерине кийлигишкенби жанагы Блинкендин 17-январдагы жазган каты? Эми берде президенттин айтып аткан нормасы бул Бириккен Улуттардын уюмунун экинчи беренеси 7-пунктта белгиленген мамлекеттин суверендүүлүгү деген норма. Андан тышкары бул дагы бир нече дагы эл аралык декларациялар менен дагы регионалдык дагы уюмдардын деңгээлдеринде, жанагы ОБСЕнин дагы деңгээлинде дагы бир жолу белгиленип айтылган эч бир мамлекет башка мамлекеттин ичиндеги болуп аткан саясаттарына кандайдыр бир таасирлерди кылуу болбойт деп. Берде президент Садыр Жапаровдун катында ушул биздин Кыргызстан ичиндеги ички саясат болуп аткан ишине киришүүсүн кандайдыр бир мындай жактары көрүнгөнсүп турат деген белгилери бар деп айтып атат да. Ооба, мисалы юридикалык аспекттерди алсак, ал туура. Эл аралык укук аспектине дагы таянсак, ал айтып аткан маселе туура. Ооба, андай нерселер болбойт да. Бирок ошол эле замат Америка Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын кайрылуусу көбүнчө ал ушул донорлук жардам боюнча жанагы
бейөкмөт уюмдары боюнча, массалык маалымат каражаттары боюнча кабылданып аткан мыйзам менен тийиштүү болуп жатат, ооба. Ал ошол киришүү деген юридикалык аспекттерди карасак болот. Ошол эле замат ал жерде жанагы эл аралык донорлордун жардамы маселеси, алардын иштөө процессине кандайдыр бир коркунуч жаратат деген дагы. Кээ бир адамдар жумуштан кете баштады деген сөздөр бар, Блинкендин катында. Ушундай жана эл аралык уюмдарда, донор уюмдарда иштегендер жанагыдай мыйзам кабыл алынып жатканын көрүп, угуп, жумуштан кете баштады деп. Бул сөзсүз. Кээ бир уюмдар жабылып ганга дагы баратат, мажбур болот деген. Бир жагынан алганда, мына мисалы үчүн бир айталы бир Польша же Австрия ушундай кат жазса, сөзсүз айтса болот эле, силер эмне биздин ишке кийлишип атасыңар деп. Бирок Америка Кошмо Штаттары абдан көп жардам көрсөтүп, жана донор уюмдарды көрсөтүп, баягы Атамбаевдин учурунда 15-жылы, жанагы 93-жылды кабыл алынган базовый мыйзамды эметип салбадыбы, жокко чыгарып. Анан кийин дагы ошол сыяктуу жаңы мыйзам кабыл алалы деп сунуштаганда, андан кийинки жылы дагы 2 жолу удаасы менен Атамбаев Бириккен Улуттардын Жалпы Ассамблеясына барбай койгон. Ошондо кезигип кол коюмок. Ошондон бери, 15-жылдан бери жанагыдай орусча базовый деп айтат, базовый келишим жок. Эми болсо, андан да эми болуп, андан ары кадам ташталып жаткан сыяктуу. Муну менен Кыргызстан болду, силер менен башка иштешпейбиз дегенге чейин жакын эмеспи? Эми жанагы кабыл алып аткан мыйзам негизинен Блинкендин айткан, жазган коркунучтары бар. Бирок ошол эле замат Америка Кошмо Штаттарынын Европа биримдигинин Борбордук Азияга, жалпысынан Борбордук Азия өлкөлөрүнө, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Туркменистан өлкөлөрүнүн мындай жалпысынан стратегиясы бар да. Ал стратегиялар ар бир 5 жыл сайын алмашылып, каралышып турат да. Анан азыркы кабыл алынган стратегиясында негизинен эки мындай маанилүү максаты. Биринчисинен ошол Борбордук Азия өлкөлөрүнүн эгемендүүлүгүн, суверендүүлүгүн бекитүү деген саясаты салынган да. Бул бир. Экинчиден, ошол эле замат Америка Кошмо Штаттарындагы, Европа биримдигинин дагы ушул Борбордук Азия саясатында, стратегиясында ушул өлкөлөрдө Орусия менен Кытайдын таасирин азайтуу деген дагы мындай максаттар каралып, айтылып, ачык айтылып жазылган да. Анан ушул мыйзамдардын кабыл алуусу менен Европанын дагы Америка Кошмо Штаттарында стратегиясы өзгөрүлөбү, өзгөрүлбөйбү деген суроо жаралып чыгат. Негизинен бул азыр Америкага багытталган кат болуп атат. Американын өзүнүн ичинде дагы азыр, мисалы, мындайча айтканда, Блинкен бул Джо Байдендин администрациясынын командасындагы маанилүү чиновник. Бирок ошол эле замат азыр мына ичиндеги Америкадагы дагы чоң-чоң саясий өзүнүн ичиндеги процесстер шайлоо менен байланышкан болуп жатат. Эгер ал жерде башка команда келип калса, Трамптыкы мисалы да, Трамптын саясаты, тышкы саясаты дагы башкача өзгөлөнүп турат. Аныкы акцент Америка Кошмо Штаттарынын ички саясатына акцент кылам деген дагы маселелер болуп атат да. Ошол аспекттерди эске алып, анан азыркы ушул катты
карасак, берде дагы алдыда кандай кээ бир дагы башка журналисттер дагы чалып калып сурап атат, эми кандай Америка Кошмо Штаттары менен мамиле бузулуп кетеби ушундай сиз айткандай, же кандай коркунучтарды жаратып калат. Негизинен бул кат менин оюмча мындай өтө деле мындай коркунучтарды жаратпайт, себеби кат эми мындай коомчулукка чыгып кетти, ар кайсы жак талкуулайт, карайт, өздөрүнүн ой пикирлерин айтылат. Бирок жанагы мыйзамдарын кабыл алуусу ошол мындай Америка Кошмо Штаттарынын Европа биримдигинин саясатын, донорлордун саясатын ошол бейөкмөт уюмдары менен колдоо жактарында, ошол жактардын программасын колдоо боюнча кандайдыр бир таасири болуп калышы мүмкүн. Дипломатиялык жол менен чечилсе болмок. Жөн эле мисалы үчүн элчи менен сүйлөшүп же элчиге айтып, жанагы Блинкендин жардамчылары бирөөлөр келип кетип сүйлөшсө болмок, же биздин Америкадагы элчиликтен сүйлөшүп ушундай келишпегиле биз баарыбызды кабыл алабыз деп эметсе болот беле, жөнгө салып мынчалык деңгээлге чыгарбай. Негизинен в идеале эми азыркы дүйнөдөгү акыбал өтө оор, кыйын болуп жатат. Баары башаламан болуп атат. Башаламан болуп атат. Мындайды дүйнөнүн өзгөрүү процессин биз байкап атабыз. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук системасы кризисин байкап атабыз. Бирде азыр ушул дагы бир ушул Советтер Союзу урагандан кийинки бир өзгөрүү, чоң өзгөрүү дүйнөдөгү система болгон. Эми азыр дагы бир кандайдыр бир өзгөрүү процесстерин мындай көп болуп турабыз да. Анан ушундайларда мисалы эмеде Америка Кошмо Штаттарынын убагында эң өтө маанилүү стратегтери Генри Киссинджер, анан Бжезинский Американын ролу боюнча бир ой пикирлерин айтышканда, талкуулап, система түрүндө мындай аргументтер менен алып келип, экөөтөн теория жактан да күчтүү, и практика жактан да күчтүү инсандар болчу. Генри Америка Бжезинскийдин айтуусу боюнча, ал жанагы ошол Американын өзгөчөлүгүн дагы сактап калып, 30 жылга чейин Америка Кошмо Штаттары гегемон болуп, дүйнөнүн саясатында туруп өлкө болду. Жакын эле да жанагы кризис системасы башталды да, Кытайдыкы менен Орусия менен талкуулашканда. И ушу менен дагы ошону андан ары өнүктүрүп, и Америка Кошмо Штаттары өзүнүн коалиция түзгөн, коалиция менен дагы андан ары ошо дүйнөнү башкарып, өзүнүн багыттарын берип, баалуулук системасын куруу деген концепциясын түзүп берген да. Ошол эле замат ага каршы Генри Киссинджер жок дейт. Ал ошо өлкөнүн өзгөрүү процесси болуп баштап атат. Эми ушул өлкөлөрдүн, дүйнөнүн өзгөрүү процессинде Америка ошол өзгөрүү процесстерин дагы колдоп, өзү дагы ошол процесстерди башкарып, регионалдуу ар кайсы уюмдар пайда болот. Ошол уюмдардын мындай арасында лидер катары болуш керек деген позиция, принциптерди айтканда. Анан азыр ушундай өзгөрүүсүндө менин оюмча азыр ушу Генри Киссинджердин айткан концепциясы, теориясы ишке ашып баратат да. И ушул концепцияда регионалдуу уюмдардын мындай күчөшүн байкасак болот да. Анан бул жерде ушул өзгөрүү процесстеринин убактарында ушул нерселерди Кыргызстан өзү кандай позицияны, жанагы санкцияларды дагы киргизип коюп атат Орусияга. Орусия менен Европанын, Америка, анан дагы кээ бир Азия өлкөлөрү дагы санкцияларды киргизип жатат. Ушундай акыбалдарда дагы Кыргызстан кандай тарапты колдош керек, тигил тарап же бул тарап болуп кетпеш керек деген
позицияларды көп жактан угуп калып атабыз. Албетте ушундай позицияда сактап калыш кыйын, бирок маанилүү. Бул маанилүү процесс. Эми мындайлардыкын Кытайдын стратегемаларда дагы жазылып кеткен, биздин заманга чейинки 5000 кылымдарда дагы байкасак, Кытайдагы ушундай стратегияларда азыркыдагы ушул акыбалдарда да колдонуп келет да. Теги долинада арстан менен аю урушуп атат. Килишпеш керек. Теги бакта болсо маймыл банан жеп, аларды карап турат дегендей. Дагы ушундай көп стратегемалар бар. Бул жерде ушинтип мындай чоң оюнчулар менен дагы катуу тирешүүгө кирип кетиш, кичине мындай Кыргызстан мамлекет үчүн өтө опурталдуураак болуп кетет. Ооба, бердики сиз айткандай ушу дипломатиялык каналдар менен, дипломатиялык жол менен тышкы иштер министрлиги бар. Ушундай иштерди алып барып, компетенттүү атайын специалисттер бар. Ушинтип алып барганы дагы жакшы болот. Мыйзамдын өзүнө карасак, Садыр Жапаровдун катында айтылып атпайбы? Эмне үчүн силер жазасыңар болот экен, а биз ошондой эле мыйзамды кабыл алсак болбойт экен деп. Аларда айтып атпайбы? Силердеги бейөкмөт уюмдар дайым отчет берип, финансысын, каржы отчетторун карап турат экен, а биз ошентели десек эмне бизге каршы чыгасыңар деп. Эми берде президент муну айтып атканы бул жанагыл бир кезде Америка Кошмо Штаттарын, Европа өлкөлөрүндөгү эки тараптуу стандарттар деген маселе, двойные стандарты. Кош стандарт. Кош стандартпы колдонуу көп байкалган. Муну убагында мына бир жылбы мурун бул маселени дагы эме Азербайжан президенти Ильхам Алиев теги BBC улуу Британиянын эмесине BBC-ге интервью берип атып дагы көтөргөн, жана Ассанж боюнча мисалы журналист Ассанж мисалы ошол мамлекеттин жана куугунтук кылган дагы башка маселелерин алып чыгып жарыялап койгон үчүн азыркы кезге чейин куугунтук кылып жүрөт. Ошону эмнеге силер карабайсыңар? Силер ошондой куугунтук кылып туруп, кандай сизде моралдык укугуңар бар бизге ушундай маселелерди айтып көтөрүү деген дагы аспекттерди. Андан экинчиси дагы Эдвард Сноуден азыр Орусияда граждандыгын алган, 1 жыл, 2 жыл мурун алып, бирок 1,5-2 жыл Шереметьево аэропортунда жашап эч жака кирбей жаткан. Ушундай мындай кош тараптуу стандарттардагы маселелер келип чыгып калат да. Тигил бул мисалы айтылган форматтарда ошондо ушул нерселер чыгып айтылып калат. Муну деле ошондой дипломатиялык жол менен эметсе. Бирок мен кошулам сиз менен, негизинен ошо мени ойлондуруп, ушундай чоң оюн болуп аткан кезде ойлондуруп жатканым ошо эмнеге мындай ачыкка чыгып жатат да. Мындай тарыхта деле болгон, чоң эмеде ушундай мындай ачыкка чыгып катуу тириш болгон, жана ответ Чемберлену деген, наш ответ Чемберлену деп Остин Чемберлен деген советтер. Бул жерде үчүнчү тарап ойноп жиберген жокпу? Атайын чыксын, ушундай эл билсин, көрсүн деп. Мисалы үчүн Россия тарап, Америка Кошмо Штаттары согуш ачканы үчүн Россияга басым кылып санкция жарыялап атат. Аны ошол учурда биз жалгыз эмеспиз. Мынакей башкалар дагы Америка Кошмо Штаттарына каршы чыгып атат деп көрсөтүү үчүн. Эми негизинен мындай позиция Путинде дагы бар. Азыркы мисалы бул катта
Блинкенге жооп катары айтылганда, жакында Путин дагы интервью берген Америка Кошмо Штаттарынын журналистине негизинен Карсон, Такер Карсон. Да, демок ошо Трамптар менен байланышкан деген эмелер кетип атат. Ну, негизинен жалпысынан айтканда, ооба, ал жерде дагы ошондой бир позициялар айтылып жатат. Эми бирде ар кандай ойлор бар. Андай дагы болушу мүмкүн. Кээ бир саясий серепчилер менен сүйлөшүп калсаң, берде чоң оюнду Улуу Британия жасап атат деген дагы ойлор бар. Ротшильд менен жолугуп атат. Ошол Ротшильд келгенден кийин, келип кеткенден кийин, Ротшильдтер ошо Улуу Британиянын жагындагы кызыкчылыгын жылдырган группа болуп, бирде конспирология, теория, заговоралар болуп кетет, бирок ошондой аспектилер бар. И ошол келгенден кийин ушул кат жооп ушул форматта андай ачык чыгып атат да. Мындай эми бир далилдеш кыйын. Ошо Ротшильдтер келгенден кийин анан ошол болду деп. Путиндин дагы таасири канчалык болду дагы. Бирде негизинен жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун принцибин айтып атпайбызбы? Садыр Жапаров дагы ошол принципке таянып айтып атпайбы? Анда эгер Орусия жактан таасир болсо же Улуу Британия аркылуу таасир болсо, анда ал каттын мааниси жоголуп атпайбы? Анткени ал кат ошол жерде Бириккен Улуттар Уюмунун 2-чи беренесинин 7-чи пунктунда жазылган эгемендүүлүк форматы бузулуп калып атат да. Эгер тигил же бул мамлекет ошол катка тиягынан да бузулуп, биягынан да бузулуп таасир этсе дегендей да. Анан эгер андай факты анан мындай жарыялап чыгып кетсе, бул чоң скандал болушу мүмкүн. Бирок алар эгерде ошондой таасир болсо, алар кылдат кылып атат да, кат жибербей, дипломатиялык жол менен максатына жетип атат. Жашыруун, эми жашыруун болбосо дагы ачыкка чыкпаган ыкмалар менен. А бул жакта ачыкка чыгаруу мүмкүн кызыктар бир тараптар болсо, бияктан деле чыгаруу эмек да. Дегендей бир айтылган сөздөр болсо же. Сиз бул маселени геосаясий аспекттеги уже процесстерди жанагы буга чейин биз сиз экөөбүз талкуулаган чоң оюн ат берде уже спецслужбалардын кандайдыр бир операциялары деген аспектти айтып атасыз. Эми билбейм анысы канчалык мындай далили жок айтыш божомол түрдө биз сиз экөөбүз бул боюнча талкуулап, мынтип издеп көрсөк болот. Бирок фактылар менен караганда юридикалык аспекттердеги маселелерди Блинкендин катында жанагы мыйзамдын кабылуусу коркунучу жаралып, ошо менен донорлорго таасир этип калышы мүмкүн деген айтып атат. Ошол эле замат Садыр Жапаров ошол жерде жок, сиздин ушундай кайрылууңуз бул ички иштердин киришүүсү болуп мындай божомолдор көрүнүп атат. Бириккен Улуттар Уюмунун принципине туура эле ал карма каралган, андай нерсе болбойт. Ошол эле замат Европадан дагы, Америкадан да тышкары башка донорлор дагы жардам берет. Ошол эле социалдык, экономикалык, билим берүү дагы ден соолук менен байланышкан аспекттерде дейт. Бейөкмөт уюмдардын өздөрүн карасак, Садыр Жапаров катында жүрөт, налог төлөбөйт кээ бирлери деп, салыкты төлөбөйт деп, кээ бирлери коротот экен белгисиз бир максаттарга, уставында же миссиясына жазылганга эмес деп. Ушундай фактылар канчалык бар, көп эмеде граждандык коом арасында?
Эми грант болуп келгендер Текшерилбейт. налог болуп төлөнбөйт. Ооба. Анан кээ бир программалар кандайдыр бир эмелерди ошол жерге иштеген адамдардын налог аркылуу жана соцфонд айлык кармалып эткен, ооба, алар төлөнүп эметилет. Бирдемелерди сатып алуу процесстери болуп атканда ал жактан дагы НДСтер төлөнүп эметилип калат да. Анан негизинен дагы караш керек, мамлекетке канчалык грант түрүндө келип атат, жанагы бейөкмөт уюмдарына канчалык грант түрүндө мамлекет өзү аябай көп алып атат да жардам келип атат деген да суроолор бар. Анан ушул жардамдардын таасири кандай болуп калышы менен келечекте дагы анализ кылып, мындай ушул жагын дагы эске алып иш аракеттер. Убактыбыз аяктап баратат, 1 мүнөт, 1,5 мүнөт калды. Асман түшүп кетпейби эми? Жок, мен жана буга чейинки айткандай, негизинен стратегиялары белгиленген бул боюнча. Эми кат болду, ооба, бул боюнча дискуссия дагы болот, тарыхка дагы кирип калат, ушундай болду деп. Анан негизги таасир бул кат эмес, негизгиси жанагы кылынган иш факты. Мамиле бул бир, экинчиден жанагы кабылдана турган мыйзамдын таасири болушу мүмкүн. Мына 15-жылы баягы базовый негизги келишимди жокко чыгарып салды эле. Андан бери канча, мына 8 жыл өтүптүр. 8 жыл болот быйыл жайында. Эч нерсе мындай бир катастрофа болуп кеткен жок. Эми ошол жол табылат го бир. Бул мындан кийин дагы азыр ушу Америкадагы жанагы шайлоо менен байланышкан Трамп келип Трамп эгер келип калса, же дагы башка бирөөсү келип калса, кандай саясат дагы болот деген дагы суроонун артынан дагы карайбыз. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жомогулов болду. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.